7-ноябрда британиялык The Guardian басылмасы кыргыз өлкөсүндө тартылган сүрөттү айдын мыкты сүрөтү деп атаган. Адамзаттын портрети аттуу сынактын жеңүүчүсү болгон сүрөттүн автору Тоби А. Кокс кыргыз жеринде 3 жылга жакын жашап кеткен. Кокс мектеп окуучуларына англис тилин үйрөтүп, кыргыз элинин диний өзгөчөлүктөрүн изилдөөгө жетишкен. Булак Назар Ньюс KG. Реал Мадрид жана Хорватиянын жарым коргоочусу Лука Модрич 2018-жылдагы алтын топтун ээси болду. Алтын топ үчүн күрөштө Модрич Ювентустун чабуулчусу Криштиану Роналдо менен Атлетико жарым коргоочусу Антуан Гризмандан өттү. Бул үчөөнүн сырткары мыкты ондуктун ичине Килиан Эмбаппе, Лионель Месси, Рафаэль Варан, Мохамед Салах, Кевин Де Брейне, Эден Азар жана Гарри Кейн кирген. Эң мыкты жаш оюнчу деп Пари Сен-Жермен жана Франциянын чабуулчусу Килиан Эмбаппе табылды. Акыркы 10 жылдан бери алтын топторду болгону 2 оюнчу жеңип келген. Криштиану Роналдо менен Лионель Месси 5 жолудан сыйлыкталган. Лука Модрич буга чейин 2018-жылдагы сыйлыктардын баарын уткан. 2018-жылдагы дүйнөнүн эң мыкты оюнчусу, дүйнө чемпионатынын мыкты оюнчусу жана Европанын мыкты оюнчусу. Модрич быйылкы сезондо Реал менен Чемпиондор лигасын жеңип, Хорватия курамасы менен дүйнөлүк биринчиликте 2-орунду алган. Хорватиялык жарым коргоочу 2012-жылы август айында Тоттенхэмден Реалга 27 миллион фунт стерлингге өткөн. Булак Калыс медиа.